Күн мурун Борбор каладагы номер 2 үй-бүлөлүк медицина борборунда жараксыз болуп калган Спутник V вакцинасынын 930 дозасы республикалык иммундук профилактика борборуна алынып келинген. Социалдык түйүндүн колдонуучулары мындай көп көлөмдөгү вакцинанын муздаткыч өчүп калып бузулуп кеткенине анчейин ишене беришкен эмес. Алар препараттар сатылып кетти деп божомолдошкон. Республикалык иммундук профилактика борборунун директору Гүлбара Ишенапысова мындай сөздөр чындыкка дал келбейт деп окуя 30 апрель күнү болгонун ырастады. Айтымында жарактан чыккан препараттар вакцинанын биринчи компоненти болчу. Учурда өлкөдө анын 2 компоненти бар. Ошол себептүү өндүрүүчүлөр менен бузулуп калган вакцинанын ордун толтуруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатыптыр. Тайнясында карап, ошо жаңы эле келген, ал бир жума боло элек болчу. Биз дагы ошо температурасын, индикаторун карап берип атканбыз. Бир жерден баягы пол жууп аткандабы, же бир кандай бир нерсе менен баягы розеткага тийип алышканда, бирок ал жерде бир проводдор бир техникалык начар абалда болгон эмес. Розеткасы дагы баары эле жакшы нерседе болгон, бир гана ошо кичине сурулуп калган да. Анан эми азыр биз министрлик убакыт бергенбиз, 2 жума болду. Жарактан чыккан 1000 доза вакцинанын жалпы суммасы 800 000 сомду түзөт. Бул окуяга байланыштуу номер 2 үй-бүлөлүк медицина борборунун жетекчилерине жана 3 медициналык кызматкерге сөгүш жарыяланды. Шаар бийлиги азыркы тапта бул боюнча атайын комиссия иштеп жатканын, калпыстык кылган кызматкерлерге катуу чара көрүлүшү керектигин айтат. Жарактан чыккан вакциналар иштетилбейт. Кызматтык тергөө жүргүзүлүп, анын негизинде 5 адамга катуу сөгүш алды. Алар башкы дарыгер, анын орун басары жана 3 кызматкер. Мындан ары дагы териштирүү иштери улантылат. Акыркы чечимди өкмөт чыгарат. Ал арада саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев Кыргызстан коңшу Кытай бере турган 150 000 доза Синофарм вакцинасын алып келүүгө акча издеп жатканын айтып чыкты. Учурда мамлекетте каражат тартыш болгондуктан аталган препаратты алып келүүгө мүмкүн болбой жатат. Медицина жаатындагы серепчилер минтип бекер берилип жаткан жардамды ала албай, элге вакцина жетпей жаткан чакта мындай көрүнүшкө жол берүү чоң шалаакылык экендигин айтышат. Ошол азыркы мондай опурталдуу анан жооптуу мезгилде күнүгө техничка кечкурун жууп алып, анан тиги розетканы суруп кеттир деген бул эч кандай эмеге жатпайт. Жоопкерчиликтүү болуш керек да. Күнүгө көзөмөлдөп, даже акыркысы ошо жоопкерчиликтүү адам чыгыш керек эле да. Баарын бир сыйра текшерип туруп. Анан кийин албетте бул шалаакылык деп айтам. Жетекчиликтин шалаакылыгы, көп жылдан бери келаткан жоопкерчиликсиз, анан кийин наказание деген нерсе жок да. Выговор, там эме штрафной санкцияларды киргизиш керек. Ар бир адам материальный ущерб ощущать эткенде, анан кийин, мне кажется, жоопкерчилик болот болуш керек депчи. Эске салсак, Кытай март айында Кыргызстанга 150 000 доза Синофарм вакцинасынын гуманитардык жардам катары жиберген. Андан кийин майдын ортосунда коңшу өлкө дагы 150 000 доза Синофармды бекер бере турганы маалым болгон. Бирок азырынча бул вакцина келелек. Андан тышкары Орусиядан да вируска каршы Спутник V вакцинасы 2 ирет 20 000 дозадан алынып келинген. Чектелүү көлөмдө келип жаткан Спутник V курагы 65тен өткөндөргө гана колдонулууда. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.